мүмкін бір жарым жыл, бір жылда қорота тұрған ақчалар болса, мен же доллар, же евроға твердый валюта деп қойды, ошоға өтіш керек. Долларды қайдан алабыз? Менің көзімчө 3 индус бу же пакистанецтер кирди дагы бір 300-300 доллардан алмаштырып алышты. Демек, бізге ошолор доллар ташып атат бияка. Bir досым бар, күчтүү программист. Ал айтты, орточо bir программисттин айлыгы дейт Кыргызстанда, мындай, 1,5 миң доллар дейт. 1000 программист окуталсак 1,5 миң доллардан алган. Бул айына 1,5 миллион доллар. Мына форель тармагы, балык тармагы катуу өнүгүп атат. 10 айда, 9 айда эле өткөн жылы 10 миллион долларга кетиптир. Мен билем, Токмок чөлкөмдө эле Кеминден баштап, ушу Бишкек, Кара-Балтага чейин bir 500'den ашык форель баккан чарбалар бар. Украина менен Орусиянын ортосундагы кризис, анын натыйжасында пайда болгон жана боло турган экономикалык кыйынчылыктар, финансылык кыйынчылыктар тууралуу сөз кылуу үчүн экономист, экономика министрлигинин мурдагы орун басары Элдар Абакировду студиябызга чакырдык. Менин аты жөнүм Али Токтокунов. Биз абалдан кантип чыгабыз, кандай башка мүмкүнчүлүктөр бар, ошону дагы ошо талкуулайбыз. Биздин каналга жазылыңыз. Элдар мырза, кош келипсиз. Эң актуалдуу маселелерден болуп турат азыр. Эми эмне болот деген. Азык-түлүктөн баштап баардык керектүү товарлар кымбаттайбы, же болбосо Россиядан келаткандар арзандайбы, валютабыз эмне болот, жана башка депчи. Азыркы күндө көрүп атасыз, мына Россияга дээрлик баардык батыш өлкөлөрү, чыгыштан дагы Япония, Корея, Австралиядагы санкцияларды салып атат. Ишигил мына ушундай көрүнүштөр болуп атат. Рубльдин наркы болсо тарыхта болуп көрбөгөндөй арзандады. Орустардын Борбордук банкы учетный ставканы 20%ке көтөрдү. Бул деген сөз ал жакта кредиттердин да пайызы жогорулайт дегенди билдирет. Андан башка да чараларды көрүп атат. Орустардын банкынын резервдеги жүздөгөн миллиард долларларын азыр блоктоп атышат дегендей. Кырдаал эми кай жагына өзгөрөт? Сиздерде мындай ачык картина барбы же туман сыяктуу элеби? Мен экиле сценарий көрүп атам бул жердечи. Эми биринчи жакшы сценарийден баштайлы. Эгер Украина менен Россия бир билбейм ошо кыска мөөнөттө тил табышса, эми кантип тил табышат билбейбиз. Бирок тил табышса, сүйлөшүп бир согушту токтотса, согуш токтотсо, бул нерселер тынчыйт. Анан мындай аягына чейин түшпөйбүз деп койсок болот да. Жана дно деген сөз бар го. Ошо дного түбүнө жетпейбиз, түшө турган жерге. Анда ошол переговор токтогон жерден баштап жашоо улана берет. Кайрадан калыбына келип. Акырын эми мурункудай дароо бул деңгээлде болбойбуз, ошо башка деңгээлден акырын деңгээлге келе баштайт. Эгер кыска мөөнөт деген менин оюмча бир айдын ичинде ошондой келишим болбосо, анда бул жанагындай узак мөөнөттүү бир кризиске кирип кетебиз да. Узак мөөнөт дегенде канча жыл? Узак мөөнөт. Жылбы же айбы? Менин оюмча бир жагы 1 жыл, андан ары эми айтыш кыйын. Бул эгер санкциялардын артынан эмне болот? Эми ошол Ирандын мисалы бар, Түндүк Кореянын мисалдары бар. Эч ким алар менен соода кылгысы келбейт. Санкциялар алдында жаша улана берет, бирок ал жашоодо өнүгүүнү ойлобойбуз. Күн өтүш керек деген ойлоп калабыз. Тамак-аш, кийим-кечек ушундай деңгээлге түшүп калабыз да. Эми албетте андыр деле андай кыйналган катмарлар көрөп, андай абалга түшсөк, элдин 90% ошол абалга түшүп калат. Жаңы заводдорду куруу, ишкерликти өнүктүрүү, экспортту көбөйтүү деген сөздөр болбой калат. Тамак-аш, кийим-кечек жөнүндө эле сөз болуп калат да. То есть бул жакшы эмес. 21-кылымда албетте бул жакшы эмес. Ооба, мисалы үчүн жанагы Apple, Google кадимкидей чектөөлөрдү киргизип атпайбы? Анан кийин мисалы Boeing орус самолетторун тейлөөдөн баш тартабыз деп атат. Андан тышкары башка дагы технологиялар мындай биз булар менен кызматташпайбыз деп атат да. Мындай шартта мунун жабыры бизге да тийиши мүмкүнбү?
Анткени мына кечээ эле Британ парламентинде Британиянын тышкы иштер министри биз Орусия жана анын айланасындагы мамлекеттерди карап көрөбүз деп айтты. Казакстан, Азербайжан деп айтты. Анан жана башка өлкөлөрдү деп дагы белгилеп жатышат да. Эми бул жерден албетте биздин бийлик мындай тең салмактуу мындай эл аралык мамиле жүргүзсө болмок. Эми болгон нерселерди өз аты менен атап, ошол эле кезде эч ким менен душмандыкка өтпөй ушундай мамиле өткөзсө жакшы болмок. Эми дипломаттар жакшы билет бул нерсени. Эгер бизде да санкцияга киргизсе, албетте биз SWIFT өчүрүп салышы мүмкүн. Жана Россияга колдонулган санкциянын баарын бизге да колдонсо, анда жагдай ого бетерден оорлойт. Жок, бул реалдуубу азыр сиздин оюңузча? Санкцияны Кыргызстанга кошо киргизүүсү. Эми сөз сүйлөнүп атат, иш түрүндө канчалык ишке ашат билем, биздин бийликтин реакциясы. Мына бүгүн Эдил Байсалов айтыптыр. Биз 3000 жылдагы ООНдун мүчөсү болобуз, суверендүү өлкө болобуз. Эми бул жанагы ага чейин сөздөрдү мындай жумшатканга аракет кылды. 300 жыл Орусия менен кала беребиз деген сөздөрдү. Ал 10 эсе көбөйтүп 3000 жыл суверендүү өлкө болобуз дейт. Эми кээ бирлер айтат го, Ош шаарына 3000 жыл деп мүмкүн ошол жерден цифраны алды же 10го көбөйттү жөн эле. Эгер бизге санкция колдонбосо, бизде мындай кичинекей болсо да терезечи бар да. Мындай айтканда, бүгүн окуп атам твиттен, Россия тарап, Белоруссия тарапта программисттер бизге келип иштегенге мындай изденип атышыптыр. Например, бизде жана жогорку технология паркы бар го, парк технология, ошолорго мындай коңгуроолор болуп атыптыр. Биз Бишкекке келип иштешсек кандай болот? Бишкекке келип иштеп, анан Бишкек аркылуу же болсо ошол санкция салынбаган өлкөлөр аркылуу кийинебөчү болот. Ошол терезечени биз колдонуп, Кыргызстандын экономикасына бир плюс кылсак болот эле да, бир өнөктөштүк бир ишканаларды ачып, мындай айтканда, эми ар бир кризисте мүмкүнчүлүк бар. Албетте, бул мүмкүнчүлүктөр сөзсүз түрдө бул тууралуу дагы сөз козгойбуз. Эгер силер айтып аткан Кыргызстан бир аз кыйынчылыктар тууралуу мындай ачык маалымат берип айта кетели. Азыр адамдар билбей атат да, эмне кандай реакция кылышты, кай жерде кандай кыйынчылыктар бар экенин көп ажырата албай атат. Технологиялар боюнча кыйналуу болот дедиңиз. Мындай жөнөкөй нерседен баштайлычы. Мына азыр курс 95, Азыр 95. Сиз экөөбүз сүйлөп атканда ошончо балким өйдө ылдый болот. Жакын жерде Киевский Манаста 95-96 деп турат. Азыркы курс менен уже бензиндин баасы 70 сом болуш керек. Азыр эски запастар түгөнүп атат окшойт. Муну мен айткан жокмун. Муну ошол Нефтетрейдер ассоциациясынын жетекчиси Канат Ишатов кечээ аркылуу айтты окшойт. 8 сомго кымбаттайт деди, ошондо ошого бар. 95. Бирок салттуу түрдө сом ар дайым рубльдан бир аз төмөн болгон. Эми рубль 105 деген сомдо ошонун артынан кетиши мүмкүн. Анткени калайбызбы, биздин экономиканын 60-70% Россиянын экономикасына, Россиянын рубльуна байланган. Мигранттарыбыз ошол жактан акча жиберет, товарыбыз ошол жакка экспорт болот. Демек, мына рубль 75ден 105ке чыкты, 40% разница. Ошол эгер биз 40%га түшүп кетсек, сомдун куну 40%га түштү деген сөз, бул ар бир кыргызстандык сом менен кирешет абат да, бизде 90-95% сом менен кирешет абат. Ошолордун баарынын 10 000 сому 6 000 сомго айланып калат. Ошону түшүнүш керек да. Эң баштапкы түз ар бир кыргызстандык сезген нерсе ушул болот. Анан жана башта айтып кеткен технология, албетте кайсы бир заводдор сырттан бир нерсени сатып алыш керек болот. Жабдыктарды, запчастарды, чиптерди. Эгер санкциялар иштеп баштаса, алар сатпай баштайт. Мына азыр SWIFT'тин өчүрүлгөн себебинен эле биздин нефтетрейдерлер айтып атат, Россияга бензинге акча төлөйлүк десек, SWIFT аркылуу өтпөгөн үчүн башка каналдарды колдонуш керек болуп калып атат, а башка каналдар SWIFT'те мүмкүнчүлүк бербейт. Тез эмес. Тез эмес, комиссия чоң, ишенимсиз, аз акча эле төлөнөт, аз көлөм менен келе баштайды бензин дейт, мурункудай эмес дейт. SWIFT бир аз түшүндүрүп кетели. Бул SWIFT деген банктардын дүйнөлүк бир менен маалымат алышуучу желеси да. Мисалы, банктардын WhatsApp деп койсок болот, ушунчалык тез жүрөт. Эгерде орустарды андан ошол SWIFT-тен кыркып кое турган болсо, демек маалымат алмашуу абдан татаал жана узак убакытты алып калат. Керек болсо Иранга биздин ишкерлер самолет менен акча ташыйт эмеспи?
Иран Свифттен ажыратылганда керек болсо ошондой да болуп калышы мүмкүн деп. Муну эл мындай түшүнүш керек. Эгер, например, биз бири-бирибизден 50 сомго мен акча жөнөтүп атсак, мен 500 сом сага салып койсом, мен скрин кылып жөнөтүп атам. Мына мен жөнөтүп койдум деп, анан деп текшерип коесуңар. Swift ошол эле сыяктуу нерсе, бирок буга баары ишенет. Эми тияктан тияка миллион кетет, бияктан бияка миллион кетет, миллиард кетет, анан банктар өздөрү күн аягында эсептешип алышат. Сага мынча келиптир, мынча кетиптир, анан жана корреспондентский счет деп коет. Ошо маалымат аркылуу такташып алат. Иши кылып андан өчүрүлсө, жанагы Орусиянын эл аралык соодасы солгундайт, бир топ. Солгундайт, төлөмдөр мындай кыйындайт дегендей. Анан кийин Орустан бизге товар көп келет. Бирок курулуш материалдары, азык-түлүк жана башка күнүмдүк жана первичный потребление да, эң керектүү товарлар. Эгерде рубльдин куну түшсө, булардын баасы арзандашы мүмкүнбү? Бул жерде эки фактор. Биринчиси, Россия дүйнөгө көп товар экспорттойт. Эми кийинде чийки заттарды, мына уран сатат, нефть, газ, темирлер, эми көптөгөн буудай, көптөгөн товардын баарын сатат. 10% көп товарларда дүйнөлүк мындай үлүшү 10%дын тегерегинде. Демек, дефицит пайда болот. Ал товарлар кымбаттайт. Нефтин баасы 105ке чыкты, 120га чейин чыгат деп атат. 95ден 105ке чейин чыгып кетти. Башка товарлардын баасы да кымбаттайт. Албетте, Россия кымбатыраак сатканга аракет кылат. Бирок маселе ким сатып алат? Жана санкция жарыялаган өлкөнүн баары сатып ала албай калат. Бирок кээ бир эксперттер жазып атат, эми Кытай алат, дагы бир мүмкүн башка өлкөлөр алат. Бирок Кытайга деле кошумча санкциялар кереги жок. Мамилени бузуу нерсе кереги жок. Алар деле официалдуу түрдө албайбыз деп башташы мүмкүн. Демек, Орус менен ким санкция астындагы өлкө менен ким кызматташса, аларга дагы тиет деген жери бар да. Муну мисал эме катары алса болот. Мына биз кумтөрдүн алтынын бизде жана эмеден чыгарып салбадыбы? Эл аралык стандарттан, Лондондо биржадан чыгарып салды. Мен билбейм, азыр биздин өкмөт кантип сатып атат. Эме президентибиз жана улуттук банктан сатып алла деп атат. Мүмкүн ошол жерден сатылганга аракет кылып атат, бирок ал жерде кумтөр 21-жылы 14,5 тонна алтын казып алдык дейт. Эми 14,5 тонна мурунку биржа баасы менен сатсак кымбат, жакшы сатылмак. Азыр башкача рыноктардан изденип атса керек, же сатып атса керек, биз билбейбиз, бирок бул жерде деле ошо сыяктуу официалдуу сата албайт, официалсыз сатыштар болот. Бирок канчалык сатат биз билбейбиз. Кайсы баа менен сатат? Бизге мүмкүн ала бергиле арзаныраак деген сөз болушу мүмкүн, эми ал жерде так гарантия жок. Бизде ошондо азыр белгисизби, Россиядан келген товарлар арзандайбы, арзандабайбы? Алар рубль менен сатылабы же доллар менен сатылабы дегендей. Эми рубль менен айтып атпайм, эгер бул узак мөөнөттүк кризиске айланып кетсе, мүмкүн ошого жетиши мүмкүн. Бирок кыска мөөнөттө бул нерсе болбойт. 1-2 айда бул нерсе болуп кетпейт го. Бирок узак мөөнөттө эгер бул санкциялар токтобой, жанагындай толук санкциянын астында көп жылдык узактагы мамлекетке айланып кетсе, Россия андай нерселер болушу мүмкүн. Демейде, мындай аныксыздык жаралган кризис учурунда кандай чаралар көрүлөт? Кандай эмнеден үнөмдөшөт? Же мисалы эгерде колунда акча болсо эмнеге салышат? Дегенде үнөмдөө маселесин айтсаңыз, эмнеден үнөмдөөлөр зарыл? Дегеле үнөмдөш керекпи азыр? Мисалы, эң ирде мен мигранттар жөнүндө сөз кылдым. Алардын акчасы тапкан кирешесинин наркы азайып баратат. Эми бул жерде өкмөт кыла турган иштер бар, эл кыла турган иштер бар, мигранттар кыла турган иштер бар. Эми колдон келсе биз диверсификацияга умтулушубуз керек. Кирешең ошол ар кандай кризис абалдарга чыдабай турган бир тармактан болсо, ошол эле мүмкүн сен Россияда мигрант болсоң, мүмкүн Түштүк Корея, же Турция, же билбейм, Америка, ошо башка өлкөлөргө миграция бар, ошол жерден туруктуураак кирешеге ээ болгонго аракет кылыш керек кээ бирлер. Кыргызстандын ичинде албетте биз бир нерсени өндүрүп, ал кызмат болушу мүмкүн, товар болушу мүмкүн, аны ошо сырткы башка өлкөлөргө көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Товарыбызды жалгыз эле бир өлкөгө сатпай, 3, 4, 5 өлкөгө сатканга умтулуш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Дүйнөлүк стандарттагы атаандаштыкка чыдаган ошондой товар өндүргөнү аракет кылыш керек. Мына жакында эле ишкерлер менен жолуктум. Караколдук бир ишкер бар экен.
теплицада гүлдөрдү өстүрөт экен. Роза жана башка. Анан каяка сатасыңар десем, мен көбүнчө ошо көлгө, кээ бирде Бишкекке сатам дейт. Эми голландский розалар Караколго чейин барып сатылат. Бишкек дүйнөнүн ар бир бурчуна. Эмнеге сиз барып ошо Голландияга барып, ошо голландистерден үйрөнбөйсүңөр ошондой розаны өстүрүп, дүйнөнүн ар бир бурчуна сатканга десем, туура дейт, мен ойлоп турмун дейт. То есть демек логиканы биз ошончо өзгөртүп, ошого карата кадам ташташыбыз керек. Эми силер берген суроо албетте, ал тамак аш коопсуздугу, анын баары стандарттуу түрдө кылыныш керек. Сиз узак мөөнөттүү мындай стратегияны айтып атасыз да, бир ишкер үчүн да. Биз азыр ушул адегенде бир нече күндүн, бир нече айдын, аптанын маселесин ойлонсок да, адамдар азыр эмне кылышты билбей калды. Көп тамак сатып алып койсомбу? Же болбосо мындай акчамды доллар кылып койсомбу, же алтын алсамбы деген сыяктуу мындай чачырап калышты да. Ушундай шартта, ушундай туман учурунда мындай кандайдыр бир стандарттуу бир кадамдар барбы? Эми адамдын абалына жараша. Эми орто адамды алсак, мен ойлобойм бизде орто адамдын ушул алтын сатып алганга акчасы бар экенчи. Эми ал мындай байрактарын алтын сатып алганга акчасы болушу мүмкүн. Орто жана ортодон ылдый деңгээлде жашаган адамдар албетте алтын сатып алып алат. Эми мүмкүн бир жарым жыл, бир жылда корото турган акчалар болсо, мен же доллар же еврога твердый валюта деп коет, ошого өтүш керек. Анткени сом рубльдин артынан өйдө ылдый ойнойт. Бул өтө жөнөкөй нерсе. Эми тамак аш коопсуздугун мен ойлойм, муну биринчиден өкмөт ойлонуш керек. Элге бир 3 ай, 6 айга жетерлик уун жана май эң керектүү тамактарды складтарга толтуруп коюш керек. Эми элге мен оюмча ажиотаж, паника кирип кереги жок, бирок өкмөт муну ойлонуш керек. Паника боюнча бул психология маселеси дагы абдан маанилүү эмеспи? Чынында эле азыр ошондой көрүнүш байкалып атат да. Муну ушул кырды алды, мисалы пандемия адеп башталган 2020 жылдын башындагы кырдаалга кандайдыр бир окшошсузсак болот да. Анда дагы алдыда эмне болуп кетет деген аныксыздык бар эле. Бирок ошол доордон дагы өтпөдүкпү? Мен оюмча паникага алдырып үйдүн баардыгын тамак ашка толтуруу канчалык зарыл деген дагы суроо турат да. Анткени элдин баардыгы ошенткен сайын азык түлүктүн баасы асманды тээп кетет. Мен оюмча талааларды себиш керек. Мына жаз келди. Кенен өзүбүзгө жете тургандай буудай, жүгөрү жана башка нерселерди эгиш керек. Сугатты ойлонуш керек. Азыр ошо менен алек болуш керек. Дыйкандар дагы, элдер дагы. Бирөө жазып атат, ушул быйыл бир дагы жериңерди калтырбай айдагыла. Анткени эмне сепсеңер дагы өтөт, желет дегендей. Аны кыла бериш керек, аны кыла бериш керек. Кайсы жерге эми тоолуу райондорго картошка жакшы өсөт, башка районго бүт эле нерселер өсөт. Ошону кыла бериш керек. Эми ал дыйкандар жыл сайын кылып эле аткан нерсе. Бирок быйыл менин оюмча дагы мындай серьезныйраак мамиле кылыш керек бул нерсеге. Президент Facebook'una жазып атат, биз өкмөт антикризистик чараларды иштеп чыгууну баштады деп. Антикризистик чара дегенде азыр эң эффективдүүсү катары кайсыны көрүп атасыз? Кыска мөөнөттө ишке ашырылчу чаралар катары. Эми биз сырттан, мына даже Россия бизге рубльга сатпайт, нефти деле сатпайт, буудайды деле сатпайт, майды деле сатпайт. Баарын долларга сатышат. Ооба. Дүйнөлүк бүт товарлар доллар. Демек бизге көбүрөөк доллар керек. Долларды кайдан алабыз? Долларды же биздин мигрант ошо Россияда иштеп долларга которуп, ошо 50 миң, 100 миң рубль тапкан акчасын долларга которуп бизге салып атат. Туугандарына жана башка. Мына былтыр 75 курс кезинде 2,7 миллиард доллар салыптыр. Эгер адыр рубль мына 105 деп адыр турат, биржаларда жалып турат. Демек ал уже 1 миллиард долларга азыраак акча келет. 1,6 миллиард доллар келип калат. Значит, доллардын ошо 1 миллиард долларды ордунан кайдан табабыз деген суроо бериш керек өкмөт. Мына кечээ мен обменникке кирдим. Как раз Киевский Манаска кирип мындай кызыгып сурадым. Сизде доллар барбы десем, бар, проблем жок деди. Менин көзүмчө 3 индус же пакистанецтер кирди дагы бир 300 доллардан алмаштырып алышты. Демек бизге ошолор доллар ташып атат бияка сырттан. Бул экспорт
медицинское образование деп коет. Медициналык билимди биз сыртка сатып, бизге доллар келип атат. Ар бир индус, пакистанец келип Кыргызстанга 10-15 миң доллар жылына калтырат. Биз болсо эмне кылдык? Мына бир ай мурун Акылбек Жапаров айтты, биз вуздарды эмеме. Саламаттык сактоо министри айтты. 5-6 эле вузга уруксат беребиз. Медициналык билим бергенге калгандарга бербейбиз. Мен таң калдым да, ошол. Бул монополия биринчиден. Бул монополия, бул туура эмес кадам. Бул ошо 5-6 адам эле байысын, калгандар байыбасын деген нерсе. Андан кийин биздин саламаттык сактоо министри айтып атат. Бизде ушундай 17 вуз бар экен, азыр 12ге кыскартабыз. Мен түшүнбөдүм эмне себептен. Азыр Нарынга барсаң, Нарын мамлекеттик университетинде аз эле студент окуйт. Шаар акчага муктаж, айлык өтө төмөн. Ош жака бир 3 миң, 5 миң индус пакистанский вуздарынан иностранецтерди алып кел, ошол эми Нарынга шаарына бир 5 миң студент алып келсең, жылына жок дегенде бир 50 миллион доллар кирет шаарга. Бул эмне деген чоң салым? Ошол жерде жергиликтүү ооруканалар менен, врачтар менен иштетип, сабак бердирип, Караколго кылсаң болот, муну Баткенге кылсаң болот, Таласка кылсаң болот. Эми 1000 киши. Мында эсептесек, 1000 киши 10 миң доллардан бул 10 миллион доллар. 10 миң киши бул 100 миллион доллар. Бул уже чоң акча. Мен ошол дал валютаны сырттан алып келүүнүн логикасын ойлоnuш керек. Анан билим берүүнүн деңгээли, сапаты, ана ошого карата иштеш керек күнү-түнү. Специалисттер даярдаш керек. Ооруканалардагы врачтарга кошумча айлык болот. Ошол жерде мүмкүн 8 сааттын, 5 саатын иштеп, 3 саатын келип сабак берип койсо кошумча айлык болот. Мындай кесүү эмес, азайтуу эмес, өнүгүү, өсүү логикасын өтүшүбүз керек. Анан дагы бир нерсе да, кыска мөөнөттөгү өнүгүү мүмкүнчүлүгү мындай терезелер ачылып атат деп атпайбызбы? Мен бир дагы нерсени көрүп атам. Орустун эс алуучулары Европага же башка өлкөлөргө жолдору жабылды. Туурабы? Анан көбүн эсе Түрк жака, Египетке, Азияга агылат. Анын ичинде сөзсүз түрдө ысык көргө да келбей койбойт эмеспи? Демек, биз туристтердин агымындай күтүшүбүз керек да. Демек, пансионаттарды сезонго даярдаш керек. Эми ал жерде деле биздин жана вместимость деп коет, орундар көп эмес. Демек, азыр ошонун үстүнөн өкмөт иштеш керек, сезонго даярданыш керек. Туура айтасыңар, ошондой программисттерге IT хаб дейбиз, парк высоких технологий. Мына Глейген илимдер академиясы турат. Имараттар жартылай бош. Бош, ооба. Ошолорду мүмкүн парк высоких технологий менен иштешип, ГЧП сыяктуу кылып тез-тез ушул нерселерди көрсө, эми өткөндө бир досум бар, күчтүү программист. Ал айтты, орточо бир программисттин айлыгы дейт Кыргызстанда мындай 1,5 миң доллар дейт. 1000 программист окуталсак 1,5 миң доллардан алган. Бул айына 1,5 миллион доллар. 12 айда бул эсептей бергиле канча? 18 миллион доллар. 10 миң программист болсо 180 миллион доллар экономикага кирет. Бул жанагы биз айтып аткан миллиард доллар азайса, ошону ордун алмаштыра турган механизмдер. Мына эгер 10 миң сырттан студент алып келсек, окутсак, мына уже 100 миллион доллар. 10 миң программист алып келе алсак, 180 миллион доллар. Жана туристтерди алып келе алсак, бир канчаны миллион турист мүмкүн 1000 доллардан келип калтырып кетсе, ушул сыяктуу санап ошонун үстүнө күнү-түн иштеш керек. Ишкерлерге шарттар түзгүлө, кылгыла дегенде стимулирующий механизмдерди өкмөт күнү-түнү жасаш керек. Мен бир тенденцияны мындай байкайм да. Муну эми өкмөт эмес, адамдар өзү жакшы-жакшыга жетейин деген умтулуудан улам пайда болду. Мисалы, Кореяда кыргызстандык мигранттар көбөйүп атат. Себеби дегенде Россиядан ал жака барып атышат. Мисалы, Чикагодо такси айдаш үчүн баргандар, анан көбүнесе IT тармагына болуп кетишти. Себеби дегенде ал жакта акча көбүрөөк. Мындай иштерди кылса болот экен да. Биз Россияда эмгектенип жүргөндөрдү ушул тарапка үндөшүбүз керек турбайбы азыран да? Албетте, бул диверсификация деп коет. Эми миллион мигрант Россияда жүргөндө мүмкүн 100 миң, 200 миң, 300 миң уже башка өлкөлөргө дагы жумуш тапканга жардам бериш керек. Ошолордун элчиликтери менен иштешип, виза маселелерин чечип, Чехия деле айтат,
Биз 1000 евродан өйдө айлык төлөгөнгө даярбыз. Көптөгөн мынча 3000, 5000 мигрант кабыл алганга даярбыз, бирок өзүнүн бир шарттары бар. Мүмкүн тил маселеси жана башка маселелер. Эми ошого күнү түнү даярдык көрүп издеш керек. Отуруп тизме түзүп чыкса болот. Бул эң биринчи барып аткан өлкөлөр. Ошол эле Германиянын деле бир топ шаарларында өткөндө статистика окугам, например, бул шаарда там миллион жумушчу жетишпейт, бул шаарда 1,5 миллион. То есть ал жерде жергиликтүү эл тез карып пенсияга чыгып аткандыктан ал жерде чындыгында муктаждык өтө чоң жумушчуларга. Бирок маселе Японияда деле абал ошондой. Бирок аларга адамды даярдаш оорурак. Бизде Кыргыз улуттук университет турат, башка университеттер турат. Демек, мүмкүн алар ошол жерге тил үйрөтүү, ошол жердин мыйзамдарына даярдаштырган бир факультеттик адистерди мүмкүн ачыш керек. То есть итак эле 70-80% мектепти бүткөндөр, университетти бүткөндөр мигрант болуп кетип атат. Россияга барып кофейняда официант болуп иштеп атышат, грузчик болуп иштеп атышат, таксист болуп иштеп атышат. Ошол реалийди кабыл алып, мүмкүн университеттер ошол Германия, Япония, ошондой өлкөлөрдүн талаптарын изилдеп, ошолорго даярдаш керек. Сиз экономика министрлигинде иштегенсиз, ал жерде бардык статистика колуңарда, биздин потенциал тууралуу маалыматтар бар. Иштетилбей калган потенциалыбыз канчалык Кыргызстанда? Жер потенциалы дейбизби, же болбосо башка дагы бир бизнес потенциалы, IT тармагында потенциалбы, башка иштетилбей калган. Биз ушул жерде мынча жумуш орунду түзсөк болот. Мен ишкерлерге көп эле семинар өтөм да, тренингтердичи. Көп ишкерлер айтат, мен жумушчу таппай атам дейт. Мына Нарынга барып келдим, жакында айтат, мына бул эме эт азыктарын чыгарган компания экен, пилмен, манты, котлет, менде жумушчу жетишпейт дейт. Жумушчуну алам, эме 15 000 сом төлөйм дейт, 20 000 сом төлөйм, бирок ал Москвадагы айлыкты 50-60 000 рубльди көрүп кетип калып атат дейт. Анткени Россияга кетип калыш эч мындай маселе эмес. Эми билетти аласың 10 000, 20 000 сомго бүттү, кеттиң. Ал жерде 50-60 000 рубль табыш кыйын эмес. Таксисттер 100 000 рубльга чейин айына табат. Алар эми досторунан, баарынан угат да, тааныштарынан баары кетип атышат. Мындай квалификациялуу керектүү кадрлар Кыргызстанда жок болуп атат. Көптөгөн ишканалар изденип атат. Эми алардын санын айтса, мен оюмча бир 10 000, 100 000 деген сан чыгат болуш керек. Азыр сиз жанагы Европа өлкөлөрүн айтып атасыз, ал жака азыр Украинадан качкындар көбөйгөн шартта Россия жана анын айланасындагы өлкөлөргө болгон маанай бузулуп турган чакта бизден мигранттарды кабыл алышы кыйын го. Ошон үчүн мен башка мүмкүнчүлүктөрдү сурап атам. Ошон үчүн Кыргызстандын ичинде мүмкүнчүлүктөрдү сурап атам да. Кыргызстанда көп нерсе бар. Мына ошол эле азыр форель тармагы, балык тармагы катуу өнүгүп атат. Могу 10 айда, 9 айда эле өткөн жылы 10 миллион долларга кетиптир. Мен билем, Токмок чөлкөмдө эле Геминден баштап ушу Бишкек, Кара-Балтага чейин бир 500дөн ашык форель баккан чарбалар бар. Эми ал жерде чоң эле каражат бар. Бирок албетте өйдө ылдый болуп атат, балык ооруп калып атат, үйрөнүп атабыз, дарылаган үйрөнүп атабыз. Бирок бул процесс кетип атат. Багбанчылык боюнча сөз болуп атат. Азыр жайыттардын 500 000 гектарына уруксат беребиз дейт бак тиккенге. Бирок аяка кайра эле инфраструктурага инвестиция керек. Мириги сууларды тартыш керек. Жана башка. Эми ал жерде 1000, 10 000 деген жумуш орундар бар. IT тармагында деле ар бир университетке, ар бир, мен ойлойм, азыр эң жөнөкөй чара ар бир мектепке айтишник мугалим менен англис тил мугалимдерин күчтөтүп койсок эле, бюджеттен атайлап бир акча бөлүп, шарт талаптарды күчтөтсөк эле, бул бир 3-4 жылда эле уже жыл сайын 100-150 000 окуучу бүтөт да мектепти. Ошонун жок дегенде бир 30-40% ошол эмеге ээ болсо, тил, IT тармагына уже көп маселе чечиле баштайт четинен. Жанагы жуниор программисттерди, младший, кичи программисттерди бир жарым жылдын ичинде эле даярдап чыгарып атпайбы? Анан алар бара-бара өздөрүн өнүктүрүп, чоң программистке айланууну көздөшөт. Мен жакында эле бир тигүүчү бизнести кармаган бизнес мен эже менен сүйлөшүп көрсөм, ал айтат, сиз азыр айткан маселени айтты, Кыргызстанда чындап эле жумуш орундары бар. Айлыгы деле сиз айткандай эмес, жогору эле.
бирок негедир ошолордо ишенич жок, үмүтсүздүк көбүрөөк деп жатышат да. Эмне үчүн ошол кадрдык потенциалды ошол кармап кала албай жатат Кыргызстан? Эмне кылыш керек бул жерде? Кандай ишеничти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Эми сиз айткан айым ишкер менин оюмча Бишкекте иштеп атса керек. Жок, чүйдө. Эми азыр көп тигүү тармагы ошо айылдарда ачылганга аракет кылып атат. Анткени айылда үй бүлө жашаса, ал жерде эми 2, 3, 4, 5 баласы бар. Балдары жарымы мектепке барат, жарымы бала бакчага барат, анан өзү ошол жерден эле иштеш керек да. Ошон үчүн кийим тигүү цехтерин айылдар ачкандардын жумушчулары туруктуу болуп атышат. Шаарга келгендердики бир цехтен бир цехке өтүп кетип атышат. Конкуренция күчтүү болуп, анан региондон Бишкекке келгени менен региондон Москвага кетип калган чоң деле айырмасы жок. Бирок Москвада айлык 3-4 эсе чоң болгон үчүн кетип калып атат. Ошон үчүн Бишкекте азыр кийим тигүү цехин иштетиш кыйын болуп калды. Бирок айылга барып ачсаң, айылда туруктуу иштей турган. Ооба, Москвада айлык чоң болгону менен чыгымы да чоң да. Сиз айткан жана Чехияда евро менен айлык бергени менен, же крон менен айлык бергени менен чыгымы да евро же крон менен, сом менен коротпойт да. Сиз экөөбүз жакшы сөз кылып келаттык. Пакистан, индиялык студенттер деп атасыз. Ошол базар биздин көзүбүздү кызартып турат. Сунуштар болуп атат. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолуна чалы, ошол түштүк тарапка дагы чыгалы депчи. Биз үчүн жакынкы перспективада ушуну ишке ашыруу канчалык реалдуу? Индиянын 1 миллиард 300 миллиондук калкына жетүү, Пакистандын 200 миллиондук калкына жетүү канчалык реалдуу бизге? Ошол эле Кытайга жетүү 20 миң, 30 миң пакистандык, индиялык студенттер окуп атат. Бул уже чоң эле цифра. Өткөндө билим берүү министрлиги менен бир ушундай эмеге интервьюга катышкам, ал айткан, ошо бизде 30 миң чет элдик студент бар депчи. Эми анын бир 25 миңи ошо Индия, Пакистандан болуш керек. То есть уже чоң цифра болчу. Эгер ал цифра 100 миңге жетсе, бул бир топ эле көзгө көрүнгөн цифра, уже алака бар. Анткени эми Бишкек Дели авиабилет өтө деле кымбат эмес, өтө деле алыс эмес. Бул уже алака башталды. Логистика жагынан эми албетте оорураак ал. Эми Афганистан маселеси чечилсе эң кыска жол болмок, бирок Афганистан жок, азыр эмне болуп атат? Өзбекстан, Түркменистан, Иран анан барып кирип атат 3-4 чегарадан өтүп. Азыр бул кризисте логистикадагы маселеси көп болот. Россия тараптан эгер эме табылсыз, арзан, жакын логистика Россия аркылуу болчу да, ошол эле Турция, Европа товарларына. Азыр ал тарап жабылса, бул тараптан логистика иштей баштайт. Бияка басым болот, бирок бул өлкөлөрдө да абал ар кандай. Бирде өткөзөт, бирде өткөзбөйт, кыйнайт. То есть жүк жагынан проблема бар Индия менен, адам жагынан проблема жок. Аз мурда Айыл чарба министри менен сүйлөшүп калсам, ал 2023 жылга чейин биз бир топ азык түлүктү өзүбүз 100% камсыз кылабыз деп айтты да. Мисалы, ошол эле кум шекерди, ошол эле этти депчи, анда бул жагынан дагы потенциалыбыз бар экен да биздин. Эми Али мырза, мындайда биз сиз менен ишкердин ордуна ойлонгонго аракет кылып атабыз. Ишкерлер сизден менден кыйла акылдуу, кыйла өз ишин жакшы билет, көйгөйлөрүн чечүү жолдорун да билет. Айтишник болсун, завод ачкан ишкер болсун, башка бирөө болсун. Мамлекет болгону ошондой ишкерлердин көбөйтүшүнө шарт түзүп бериш керек. Шарт деген эмне? Эң жөнөкөй шарт бул ошол жеке мүлккө кол тийбестик. Кол тийбестик качан болот? Кол тийбестик эч ким келип бирөөгө көз оокатыңа көз артса дагы эч качанан ала албагандай система керек. То есть демек маселенин баары акыры сот система, конституция бийликке такалып атат. Тягын оңдоп алсак, калганы өзү эле оңолот. Эми муну көптөгөн эле мамлекеттер буга далил. Демек биз бийлик азыр ошо менен аракет кылыш керек. Эми албетте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруш керек. Жанагындай ирригацияга көп инвестиция керек, жолдорду жасаш керек. Быйыл ирригацияга 1 миллиард 100 миллион сом бөлүнүптүр. Эми азыркы курс менен ирригация түйүндөр. Бир 10 миллион доллар тегерен бул ончук. Ооба, курс жеп койду дегичи кыйласын. Ончук. Ооба. Ишкерлерге шарт түзүү маселеси боюнча азыр өзүңүз билесиз, ККМ кассовый аппараттарга нааразылар
дагы чыгып атышат. Анан макул болуп эле койбойлу, бул деген ачыктыкты камсыз кылат деп баш ийгендер дагы бар. Жаңы салык кодекси ушул кыйын кырдаалга туш болуп калды да. Эмне кылыш керек? Салык кодекси ишин башташы керекпи, же мындай токтотуп турган өңгө кассовый аппараттарды эмне кылуу керек ушундай шартта? Эми эски салык кодексте деле ККМди коюш керек деген шарт бар болчу. Жаңы салык кодексте деле ал ошол эле, мындай көп деле өзгөрүү жок. Ошо мурун бийлик аны катуу айтчу эмес. Жанагы базарларга барып койгула деп катуу текшерчү эмес. Болгон айрымы ошол. Эми мындай киреше көп түшө турган жерден бийлик аракет кылыш керек. Ошол эле таможнядан көптөгөн товар өтөт. Максималдуу түрдө таможнядан алдатпагандай кылып, бюджетке акчаны түшүрүп алса, эми базардан анын үстүнө канча акча түшөт, ал көп деле салык камсыз бербейт. Бул бир маселе. Экинчи маселе, Дордойдун ишкерлери менен сүйлөшсөм, алар айтат, бизде 70% товар реэкспорт. Келет кетет. Бизде экспортко эч кандай салык жок. Тескерисинен, мен сырттан 100 сомго бир нерсени алып келип 12 сом салык төлөсөм, мен экспортко чыгарып атканда ал 12 сомду мага мамлекет кайтарып бериш керек. Бирок кайтарып бербейт. Бюджетте акча жок. Там жылына 10-15 миллиард сом кайтарыш керек болсо, бир 500 миллион эле сом каралат бюджеттечи, кайтарылбайт. Демек, мүмкүн ошо реэкспорт кылган ишкерлерге тийишпей эле коюш керек. Айтыш керек, силер реэкспорт кылгыла, силерден сатылган товар Кыргызстанга кирбесин, чыгып кетсин андан ары. Казакстанбы, Россиябы, каяка чыгып кетсин. Силер бирок ал жерде албетте система керек. Бул жерде товар Кыргызстанга кирип кетпесин. Ошол жерден машинеге салынып, мүмкүн пломбироваться этип чегарадан чыгып кетиш керек. Ошондо бири-бирибизди кыйнабайбыз. То есть эгер силер кааласаңар кассовый аппарат койбосоңор, анда уже реэкспортко товарыңарды даярдагыла, биз кыйнабайбыз. Эми ушундай моменттер бар. Анан албетте жана айтып атабыз, жылына 8 миллион сомдон оборот ашпаса, ошону 15 миллионго чейин сен салык төлөбөйсүң деп атат. Эме деп койчу эле, бир нерсени катуу ийсең сынып кетет. Акырын ийип түшүндүрсөң, жибитип, жумшартып, түшүндүрүп. Эми салыкты баарыбыз төлөшүбүз керек. Ооба. Биз төлөбөсөк ким төлөйт? Кытайдын карызына эле жашай беребиз, болбойт. Өз акчабызга жол салганы, мектеп, больница салганы үйрөнүшүбүз керек, салык төлөш керек. Бирок сындырып албаш керек ишкерлерди. Акырын түшүндүрүп, анан мен айткандай көбүрөөк налогду ошо чегарадан чечиш керек. Ал жерде рентген машинаң турат, тараза турат. Ошол импорт кылган ишкерден толук товардын тизмесин сура, бааларын сура. Демек, мамлекеттин ичинде коррупция маселесин чечилсе, тиякта кийин жеңил чечилет да. Бул бири-бирине байланышкан нерселер. Сизге чоң рахмат Элдар мырза. Бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелерди жана абалдан чыгуунун жолдору боюнча талкуу жүргүздүк. Биз менен экономика министринин мурдагы орун басары, эксперт Элдар Абакиров болду. Мен Атужан Мали Токтакунов, биздин каналга жазылыңыз. Мындан ары да ушундай актуалдуу интервьюларды сунуштап турабыз.